Бул күнгө чейин Бозучук айылдык милиция бөлүмчөсүнүн имараты жок болгондуктан бир канча мекемеде көчүп иштеп келишкен. Бул имарат 2 айдын ичинде курулуп бүтүп, бүгүн ишке берилди. Роутунун материалдык базасын чыңдоо боюнча ушул фонддон акча бөлүнгөн экен. Мына бүгүн ачылышында турабыз. Жалпы быйылкы жылды алсак башка жылдарга салыштырмалуу бардык тармактарда республикалык бюджеттен, фонддордон көп акча каражаттары каралды. Президентибиздин жеке тапшырмасы менен мынакей апрель айынан баштап айлык маяналар дагы көтөрүлдү. Мынакей кийинки жылдарда дагы бул иш-чаралар токтобойт. Милиция кызматкерлеринин материалдык базасын чыңдоо негизги маселелердин бири. Заманбап мекемени курууга Ак Суу райондук өнүктүрүү фонду каражат бөлүп, милиция кызматкерлери үчүн шарт түзүлдү. Бозучук айыл өкмөтүндө милициянын бөлүмүнүн ачылышы болду. Бул ачылыштын негизги акча каражаты ушул Ак Суу райондук өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланды. Жалпы сметалык баасы 3,5 миллион сом болгон. Ошол подрядчик тендерден уткан суммасы 1 миллион 560 миң сомго жеңип алган. Бүгүнкү күндө бир 2 айдын ичинде бүт көрүп берди. Буга чейин ушул биздин 7 айылда милиция бөлүмүнүн иштөө ишкана мекемеси жок болчу. Ошол шарт түзүп берүү максатында ушул фонду ачып бердик. Элге жакындан жардам көрсөтүү жана коомдук коопсуздук маселесин жөнгө салуу максатында айыл жергесинде мындай милиция бөлүмчөсүнүн ачылышы учурдун талабы. Бул милиция бөлүмчөсүндө 10 кызматкер эмгек кылат. Кызматкерлерибиз 6 айыл өкмөттү 14 айылды 2100 адамдык алты коомдук коопсуздугун тейлейт. Анан буга чейин мына ушул Бозучук айылдык милиция бөлүмчөсүнүн имараты болгон эмес. Мына ушул биз ушул райондук администрацияга сунуш келтиререк. Мына райондук администрациябыз, ушу акимибиз, ошондой эле ушул Бозучук айылдык айыл өкмөтүнүн колдоосу менен мына ушул жаңы заманбап имараттын курулушу бүтүп, бүгүн ачылыш аземин өткөзүп турабыз. Айыл аймагындагы айрым тартип бузуулар, мал урдоо, үй бүлөлүк келишпестиктер сыяктуу көйгөйлөр болуп келген. Эми бул сындуу маселелер жеринен ыкчам чечилип, көзөмөлгө алынып турмакчы. Буга чейин айылдык милиция бөлүмчөсүнүн өзүнүн мекемеси жок болчу. Бүгүнкү күндө ошол ачылып, ошо 16 айылда караңга шарт түзүлүп берилип атат. Биякта жалпы калктын саны 24 миң калкты тейлейбиз. Ошо бул жака абдан жакшы шарт болду. Калктын көйгөйлөрүн жеринен чечкенге, ошондой эле кызматкерлерге да шарт түзүлүп иштегенге кичине оңоюраак болуп калды. Бозучук айылдык милиция бөлүмчөсү 6 айыл өкмөт жана 14 айылдын коомдук коопсуздук маселесин жөнгө салат. Акыркы жылдары эскилиги жеткен имараттарды жаңыртуу жана жаңы объектилерди куруу жагдайы курчтуруп, кызматкерлерге бир катар ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Миргүл Жеңишева, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ак Суу району.